Өзүнөн кайсы жерге? Касиясуу. Ары бери өткөн ар бир автоунааны тыкыр текшерип атайын журналга каттоо жүргүзгөн Алмаз Абдыжалилов 2 жылдан бери жаратылышты коргоо жаатында эмгектенип келет. Ал акыркы бир жумадан бери Ат башы районунун Босого жайлоосундагы экологиялык постто кезметте. Постогонун башкы милдети жанындагы жолдош менен биргеликте Аксай өрөөнүнө бара жаткан жана келе жаткан унааларды мыйзамсыз аңчылык боюнча тыкыр текшерүү. Биз бир жума турабыз, биринчи күндөн биринчи күнгө чейин. Ушу Ат башы районунун Аксай өрөөнүнүн жаратылыштарын коргоо, мыйзам бузуу фактыларын бөгөт коюу максатында ушу жерде кызмат өтөп бир жума турабыз. Биякта иш өткөн машиналарды каттамай, кирген чыккан машиналарды каттап, чыгып баратканда текшермей. Мыйзамсыз аңчылыкка бөгөт коюу жана жапайы жаныбарларды сактоо багытында уюштурулган бул экопост 2014-жылы уюштурулган. Кийинчерээк қызметке турган кызматкерлерге ыңгайлыктар түзүү багытында жаратылышты коргоо жаатындагы уюмдардын колдоосу менен керектүү делген жабдуулар менен камсыздалган. Негизги максаты болуп, бул Аксай өрөөнүндөгү биотүрдүүлүктүн сактоо, жапайы жаныбарлардын жана жапайы өсүмдүктөрдүн сактоо, коргоо болуп эсептелинет. Анткени өзүбүзгө белгилүү болгондой, ошо Аксай өрөөнү облустубузда миллионго жакын гектар аянтты түзөт дагы. Жаныбарлар фонду негизги облустагы даже мамлекетибиздин жаныбарлар фондунун бир 40% ушул жерде байыралган. Ошону коргоо максатында түзүлгөн да. Кеп болуп жаткан экологиялык көзөмөл өткөрүү жайынан Аксай өрөөнүнөн келе жаткан унаалар өзгөчө текшерүүгө алынат. Ал эми андан өткөн тургундар да посттун эрежелерине көнүп, жаратылыш сакчыларын айтканы менен болушат экен. Себеби алардын көпчүлүгү жаратылыштын корголушун колдошот. Мындан улам жолоочуларга 10 минуталык текшерүү ашыкча түйшүк деле жарата бербейт. Келатканда токтойбуз, катташат. Кайра кетип баратканда токтойбуз, текшерет, каттайт. Кээ бир жанагындай браконьерлерди андай слишком кыйып, карагайларды кыйып неметкендери үчүн турганы жакшы эле. Карап бергени туура эле да. Жаратылышты коргоо жаатында мына ушундай иштер тынымсыз жүргүзүлгөнү менен калк арасында дагы деле мыйзамсыз аңчылык кылгандардын аягы үзүлбөй келет. Маселен, жыл башынан бери мыйзамсыз аңчылык боюнча 14 иш катталып, табиятка 600 000 сом зыян келтирилген. Эсенбек Сталбек уулу, Адлет Алмазбеков, Өлкөдеми, Ат башы району.